Саламатсызбы урматтуу көрүүчү, эфирде Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүн чагылдырган парламент берүүсү, аны менен тааныштырып, студияда кызматта Руслан Калматов. Тарыхый күн менен коштолгон бул жумада парламентте эмне окуялар жүз берди, кандай мыйзам долбоорлору каралды, алдыда айтып беребиз. Алгач анонс менен таанышып алыңыз. Бул жумада Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери парламент өзүн-өзү мөөнөтүнө мурда тараткан тарыхый окуя жүз берди. Бул чечим бүгүнкү парламенттин ички өз чечими болду. Борбордук Азиядагы 5 мамлекет ортосунда саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтык жаңы баскычка көтөрүлүүдө. Бул өлкөлөрдүн парламент башчылары Бишкекке чогулду. Мектептерге гимназия жана лицей статустары кайрадан кайтарылабы? Парламент комитети бул багыттагы мыйзам долбоорун карады. Мугалимдерибиз болсо жеке мектептерге жумушка кетип калышты. Ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Берүүнүн акырына чейин биз менен калыңыз. Бул жума Кыргызстан эл аралык окуялардын чордонуна айланды. Анткени Бишкекке Борбордук Азия өлкөлөрдүн парламент төрагалары чогулду. Соңку жылдары форум аймактагы башкы диалогдук платформага айланганын Жогорку Кеңештин төрагасы растады. Анын жүрүшүндө тарыхый кадам болгон чек ара келишимдери, көп тараптуу кызматташтыкты арттыруу, миграция, санариптик өнүгүү жана инвестиция маселелери да көтөрүлүп, жыйынтыгында Бишкек декларациясы кабыл алынды. Бүгүн Бишкек шаарында мамлекеттик резиденцияда Борбордук Азия мамлекеттеринин парламенттер аралык 3-чү форум өтүүдө. Анда негизги 3 тема коюлган: миграция, мындан сырткары экономикалык климатты жакшыртуу, инвестиция тартуу, 3-чүсү болсо санариптик коопсуздук. Иш-чарага Борбордук Азия өлкөлөрүнүн парламент төрагалары жана делегациялар катышты. Форумдун негизги максаты аймактык кызматташтыкты күчөтүү, туруктуу өнүгүү жана жаңы интеграциялык мүмкүнчүлүктөрдү биргелешип иштеп чыгуу. Акыркы жылдарда Борбордук Азиянын парламенттери аймактык процесстердин барган сайын активдүү катышуучуларын айланып баратканын көрсөттү. Биздин жалпы максатыбыз өз ара урматтоо, ишеним жана ынак коңшулук принциптеринин негизинде аймактагы тынчтыкка, туруктуулукка жана гүлдөп өнүгүүгө көмөктөшүү. Бүгүнкү күндө Борбордук Азия өзүнүн тарыхындагы жаңы доорду баштан кечирип жатканына баарыбыз күбө болуп жатабыз. Буга байланыштуу Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо процессин аяктагандыгын өзгөчө белгилегим келет. Бул жетишкендик биздин эки өлкө үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн тарыхый мааниге ээ десем эч жаңылышпайм. Андан соң парламент төрагалары өз баяндамаларын жасашты. Алар Борбордук Азиянын бүгүнкү күндөгү жетишкендиктерин жана келечекте мүмкүнчүлүктөрүн белгилешти. Айрыкча чек ара, миграция жана соода, экономикалык кызматташтык маселелерине өзгөчө көңүл бурушту. Жумһурий Тажикистан ва Жумһурий Кыргызстан Тажикстандын улуттук кеңешинин төрагасы Рустами Эмомали 3 мамлекеттин чек аралар боюнча келишимге жетишүүнү тарыхый кадам катары мүнөздөөдү. این اقدام تاریخی که با دیدگاه استراتژی و اراده قطعی سیاسی Бул жаңы атмосферадан эл чоң утушка ээ болууда. Учурда дүйнөлүк мейкиндиктеги татаал кырдаалды эске алуу менен саясий тилектештик жана өз ара түшүнүү гана тынчтыкты сактоого жана туруктуу өнүгүүгө өбөлгө болот деп эсептейбиз. Коңшулук мамилелер мындан ары да чыңалып, көп тараптуу кызматташууга жаңы дем берип, бекем негиз түзөөрүнө ишеним арбын. Казакстандын Сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев форум аймактык интеграциянын кыймылдаткыч күч экенин ырастап, өз ара аракеттенүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачарына токтолду. Чын мәнинде бүгүнкү форум өнөрүмүздө парламент аралык ынтымактастыктын орнукты дастурун калыптастыруу жолундагы аса маңызды кадам. Жалпы
Биздин әр кездесүүбүз үлкен символикалык мәнге ие. Өз кезегинде Өзбекстандын Сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева аймактагы соода жүгүртүүнүн жана биргелешкен ишканалардын өсүшү мамлекет башчыларынын саясий эркинин жемиши экенин айтты. Давлатларыбыз рахбарларыга мындай жетишкендикти мен мамлекет башчыларыбыздын саясий эркинин жыйынтыгы деп айтмакчымын. Көп тармакта кызматташтык алакалар жакшырууда. Ал эми форумга токтолсом, 3 жылдын ичинде форум бизге мыкты диалог түзүп бере алды. Биздин өлкөлөр жогорку деңгээлдеги ишенимге жана жакшы коңшулук мамилелерди бекемдөөгө жетише алды. Бул багытта парламенттердин ролу жогору жана бийик. Анткени мыйзам чыгаруу талаасында тажрыйба алмашуу, сүйлөшүүлөр байма-бай жүргүзүлүп келүүдө. Намоyon etmoqda. Жогорку кеңештин депутаттары да өз ойлорун ортого салышты. Алар миграциялык процесстерди жөнгө салуу, санариптик чөйрөнү өнүктүрүү жана инвестиция тартуу боюнча бир катар сунуштарды киргизишти. Менин көз карашымча эң биринчи кадамдар, мисалы азыр туристтер көп келет. Жалгыз эле Кыргызстан, жалгыз эле Өзбекстан, жалгыз эле Казакстанга келгиси келбей, булар бүт өлкөлөрдү бир кыдыргысы келет. Ошол жөнөкөй эле көптөн бери айтылып келаткан Орто Азия Шенген визасы деп атап койсок болот. Эми биз ошол чакырып аткандан кийин бул жакта биз ошол өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз. Бул эми баягы мигранттарга көбүнчөсү кыйналган жерлери баягы документация жагында ошол биздин консулский жардамдагы көбүнө жетишпей атат. Ошону кантип дагы биз жакшыртсак болот. Ошол жактагы барган адамдарыбыз кыйналбасын деп, анан баягы кара тизмет боюнча дагы ошол сүйлөшкөн атабыз. Жалпысынан азыр ошол 3 повестка бар да. Ошондой эле форумдун жүрүшүндө Борбор Азиянын келечегин камсыз кылууда мыйзам чыгаруу бийлигинин мааниси, парламенттердин ортосундагы тажрыйба алмашуу жана бирдиктүү чечимдерге келүү дагы белгиленди. Эми албетте экономика, инвестиция. Бул ошол Борбордук Азия мамлекеттериндеги парламент аралык ошол ынтымагыбызда, достугубузда, бул жөн эле кагазда калган достук эмес. Биз бири-бирибизди ошол кол кармашып, инвестициялык жаатта кызматташалы. Алакаларыбыз, соода сатык, ушул тиги достук мамилелерибиз, ушул эл аралык, экономикалык инвестиция тартуудагы маселеде дагы ар тараптуу бири-бирибиз менен мындай тилектештикти иштешели деген сунуштарын айтышты. Жыйынтыгында Бишкек декларациясы кабыл алынып, форумдун кийинки отуруму Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында өтө турганы белгиленди. Мен ойлойм, биздин талкуудагы пикир алмашуу жигердүү болду деп. Жана ошондой эле экономика инвестиция тартуу жана санариптештирүү боюнча, коопсуздук санариптештирүү боюнча. Анан жакшы сөз бар, кошунам тынч, жаным тынч дегендей, мындай жолугушуулар бат-бат болуп туруш керек. Эмки жолугушууну Душанбе шаарына берип атабыз. Бүгүн Рустам Аймамали өзү ушундай предложение киргизди, аны биз колдоп бердик. Мындан тышкары, Бишкекте маданий дипломатия, боордоштукту бекемдөө жолунда аттуу кыргыз-казак илимий чыгармачыл интеллигенциянын 9-чу форуму өттү. Иш-чарага эки өлкөнүн парламент башчылары, депутаттар, илимпоз окумуштуулар, чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрү, жаштар жана меймандар катышты. Казакстан жазуучулар союзунун төрагасы иш-чарада сөз сүйлөп, Жусуп Абдрахмановдун айкелин Казакстандын Борбор шаары Астанада тургузуу зарылдыгын белгиледи. Теманын уландысы кийинки сюжетте. Маданий дипломатия боордоштукту бекемдөө жолунда аттуу кыргыз-казак интеллигенциясынын 9-чу форуму эки элдин боордоштук сезимин ойготкон дагы бир жакшы иш-чарага айланды. Форумдун ишине ийгилик каалайбыз. Форумда сөз сүйлөгөн жогорку кеңештин төрагасы кыргыз менен казак элдеринин жакындыгын куштун эки канатына салыштырып, руханий дүйнө жана маданий мурастар эзилтен элдерди бириктирип келгенин белгиледи. Чындыгында достуктун жана ынтымактын негизи бул руханий дүйнө, жалпы маданий мурас жана адамдарды бири-бирине жакындаткан баалуулуктар болуп эсептелет. Булар эки элдин ооз-эки чыгармачылыгындагы, адабиятындагы, поэзиясында окшоштуктар, орток ойлор, бирдей тематикалык жана акын ырчылардын өнөр байланыштары. Эгиз элдин дүйнө таанымы, жашоо образы, салты жана жөрөлгөлөрү бири-бирине жакын болгондуктан ыйык тутканы, сыймыктанганы, жалпысынан руханий байлыктары да окшош болору табигый көрүнүш. Эки элдин көңүлүнүн төркүнүнө бир туугандык, жакындык сезимин ыроолоткон канчалаган мыкты уул кыздары болду. Жакшылык менен жамандык, ысык менен суукта бири-бирин караан туткан, эки элдин достугуна даанакер болгон бизде Токтогул менен Жамбыл сыяктуу залкарлар арбын.
Кесиптешинин сөзүн Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев дагы колдоп, Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы маданий байланыштар мындан дагы бийик деңгээлге чыгаарына ишеним артты. Кыргыз поэзиясынын көрнектүү өкүлү Молда Кылычтын «Кыргыз-казак алаштан» деген сөзү бар. Сол айткандай, эки халыкка ортак дүние көп. Бизди тамырластык, тарих, тил, дин, дәстүр жақындастырып, ажырамастай жалғап тұр. Осы бауырластықты бүгінгі күнде де ең жоғары деңгейде сақтап келеміз деп сенімді түрде айта аламыз. Екі елдің президенттері Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев пен Садыр Нұрғожаұлы Жапаровтың өзара сенімге, тең әріптестікке құрылған қарым-қатынасы осы сөзімізге айқын дәлел. Казакстандык жазуучу Жусуп Абдрахмановдун кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөө жана калыптандыруудагы салымын белгилеп, бул улуу инсандын мурасы казак эли үчүн да баалуу экенин айтты. Куугун сүргүндү да көрдүк. Сол кезде биз кимге паналадык? Кыргызга келип паналадык. Москва мен Ленинградка дайындап откан ети мен сүтүн, онун камбаны аузун ашып тастап, Қазақ пен Қырғызға үлестіріп берген осындай адам бола ма Қырғызда? Меніңше бар екен, Жүсіп деген адам бар екен. Болған екен. Қазақстан деген елдің, айбарлы елдің астанасында, я болмаса Алматы сияқты рухани астанасының орталығында Жүсіп Абдрахмановтың ескерткіші болу керек деп ойлаймыз біз. Болса екен деп ойлаймыз. Кыргыз депутаттарына Казакстан парламентинин сенатынын ардак грамоталары тапшырылды. Бул сыйлыктар эки тараптуу достукту жана кызматташтыкты бекемдөөгө кошкон салым үчүн ыйгарылды. Республикасы Жогорку Кеңесинин депутаты. Мындан сырткары бир катар эки тараптуу жолугушуулар да болуп өттү. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу кесиптеши Маулен Ашимбаев менен саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык алакаларды кеңейтүү маселесин талкуулады. Ал кыргыз-казак кызматташтыгы жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүн белгилеп, чек ара өткөрмө жайларындагы көйгөйлөрдү тез арада чечүү зарылдыгын айтты. Маулен Ашимбаев да мамлекет башчыларынын ынак мамилеси бордош элдердин алакасын жаңы өңүттө өнүктүргөнүн белгилеп, парламенттер аралык байланышты кеңейтүүгө өзгөчө маани берерин билдирди. Форумдун алкагында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Өзбекстандын Олий Мажлисинин сенатынын төрайымы Танзила Нарбаева менен да жолукту. Жолугушууда эки элдин достугун чыңдоо, соода-экономикалык жана маданий байланыштарды кеңейтүү маселелери талкууланды. Нурланбек Тургунбек уулу чек ара маселелеринин толук чечилиши кызматташууну арттырууга өөлгү болгонун белгилеп, парламенттер аралык байланыштарды кеңейтүүгө даяр экенин айтты. Өзбек тарап болсо Кыргызстандагы өзгөрүүлөргө жогору баа берип, бордош элдердин алакасы мындан арыда чыңдала берерине ишеним артаарын билдирди. Кыргызстан 2027 жылдан тартып электр энергиясын сыртка экспорттой баштайт. Энергетикалык коопсуздукту, системанын туруктуу иштешин, суу ресурстарын рационалдуу пайдаланууну, экспорттук потенциалды өнүктүрүүнү жана генерациялоочу кубаттуулуктарды көбөйтүүнү камсыз кылуу максатында Борбордук Азия, Түштүк Азия электр энергиясын берүү жана сатуу долбоорун кошумча каржылоо каралууда. Анткени Жогорку Кеңештин жыйынында КАСА 1000 долбоору боюнча финансылык контрактты ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда кабыл алынды. Кошумча каражаттын жалпы суммасы 9 миллион еврону түзүп, алар 29 жылга берилип, жеңилдетилген мөөнөт келишим түзүлгөндөн баштап 8 жыл, пайыздык чен 3,6 пайыздык чен деп көрсөтүлгөн. Жыл сайын 17 апрелде чоңдордун билим берүү күнү катары белгилөө сунушталды. Бул багытта Жогорку Кеңештин токтому кабыл алынды. Анын максаты өмүр бою билим алуунун маанисин коомго жайылтуу, заман талабына ылайык кесиптик көндүмдөрдү өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүү. Бул багытта министрлер кабинети жарандар үчүн тиешелүү иш-чараларды, семинарларды жана окуу курстарын өткөрүү керек. Бул тууралуу кененирээк алдыдагы материалда. Өмүр бою билим алуу учурдун талабы. Тармактык комитетте эл өкүлү Айсулуу Мамашева жыл сайын 17 апрелде чоңдорго билим берүү күнүн өткөрүп туруу сунушун киргизди. Демилгечи депутат Токтом Долбоордун алкагында аткаруу бийлиги бул күнгө карата жарандардын билим деңгээлин тереңдетүүчү семинар, конференцияларды уюштурууга тийиштигин белгиледи. Анын ичинде эмгек рыногунда талап кылган
көндүмдөрдү өнүктүрүүгө багытталган программаларга жана курстарга колдоо көрсөтсүн. Чоңдорго билим берүү жаатында инновациялык долбоорлорду жана демилгелерге дем берүү үчүн мамлекеттик сыйлыктарды жана гранттарды иштеп чыксын жана ишке киргизсин. Заманбап технологияларды жана санариптик чечимдерди эске алуу менен инфратүзүмдү, анын ичинде чоңдорду окутуу үчүн онлайн ресурстарды жана платформаларды түзүлүүсүнө жана алардын өнүктүрүүгө көмөктөшсүн. Адистер жасалма интеллекттин пайда болушу менен бир нече кесиптер жоюлушу ыктымалдыгын айтып келишет. Бул жагдайды эске алган демилгечи депутаттардын бири Элдар Абакиров өзгөчө улуу мондагы адамдарга жаңы кесиптерди үйрөтүп, квалификациясын өстүрүүгө көмөк көрсөтүү башкы максат дейт. Совет дору эмес, азыр башка дору жаңы көптөгөн билимдерди мындай үйрөнүп алсак абдан жакшы болот. Өткөндө Финляндиянын бир китеби бар экен, Финляндиянын 100 инновациясы дегенде ошо инновациянын бири чоңдорду кайра окутуу экен да. Өткөндө биз коллегалар менен Германияга бардык, бизди экскурсия кылып апарды. Чоңдорду кайра окутуу борборуна апарышты да. То есть буларда системада мындай чоң эле бир тармак катары коюлган нерсе экен да. То есть бизге да Кыргызстанга керек, анткени бизде миграция күчөп атат. Ошол эле кезде чоңдогон ишкерлер жумушчу алайын десе, квалификациясы бар ишкерлер жок. Эми балдарыбызды окутуп атабыз го, ал өзүнчө нерсе, бирок чоңдорду кайрадан заманга жараша билимин жаңылатуу өтө маанилүү деп ойлойм. Талкуу учурунда эл өкүлдөрү учурда билим берүү тармагы оор абалда экенин ырасташып, сунуш пикирлерин ортого салышты. Биздин билимибизди жогорулатуу максатында дагыдан ошо мектепти, анан кийин университетти бүткөндөн кийин эле токтоп калбастан, ошондон ары да ошо улантып кетелик, ошого чакыруу менен максат менен чакырып атыптырсыз. Бул жакшы максатыңыз бар экен, мен колдоймун. Балдарыбызга, мугалимдерибизди жетиштире албай аткан кезде чоңдорубузга, аксакалдарыбызга, биздин сыйлуу урматтууларыбызга кантип жеткизет экенбиз деп ойлонуп атам. Ата-энелердин убакыты деле болбойт болуш керек. Азыркы кезде окуганы бул аз эле 100%дан 5% эле окуса, 95% бирок ошого чакырышыбыз керек да. Ооба, биз аракет кылышыбыз керек. Туура айтып атасыз. Биз 21-кылымда жашап атабыз. Буюрса көптөгөн жакшылыктарга жетип атабыз да. Анан керек болсо бир нече кесипке ээ болсоң, кандай бир турбулентность болсо, любой убакытта жумуш таап алгандай болушуң керек да. Ушуга чакырып атабыз да. Анткени ата-эне биринчи иретте балдарга билим берет, биринчи иретте өзү мындай үлгү катары болуш керек. Жыйынтыгында социалдык саясат боюнча комитеттин мүчөлөрү чоңдорго билим берүү күнүн бекитүү жөнүндө токтом долбоорун колдоп беришти. Мектептерде гимназиялар менен лицейлерди жоюу чечими билим берүү тармагына терс таасирин тийгизди. Ошол себептүү аларга мурдагы макамын кайтаруу маселеси Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында каралды. Демилгечи депутаттардын бири Бактыяр Калпаев белгилегендей, мыйзам долбоорунун максаты болуп, билим берүү тутумунун жакшыртуу үчүн билим берүү уюмдарынын түрлөрүн калыбына келтирүү саналат. Ошентип, бул жумада тармактык комитет лицей жана гимназияларды кайтаруу багытындагы мыйзам долбоорун колдоого алышты. Баягы реформа жасаганда ушундай туура эмес жолдорго барбастан арттагы мектептерди алдыга алып келип, ушуларга теңөө аракетин көрүшүбүз керек. Ошол себептен ушундай мыйзамдарды алып чыгып жатабыз. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, ошол гимназиялар жабылып калып, мугалимдерибиз болсо жеке мектептерге жумушка кетип калышты. Ошол эле азыр министрлик биз мыйзам долбоорун алып чыккандан кийин министрлик кийинки жылдан кайра ошону алып келебиз деп айтып атат. Өткөндө болсо мыйзамга туура келбейт. Эгерде мыйзамда мектеп гимназия, мектеп лицей деген болсо биз иштетет элек дегендиктен биз ушул мыйзамды алып келдик. Келерки жылы мамлекет үчүн эки маанилүү шайлоонун уда келип калуусуна байланыштуу парламент мөөнөтүнөн мурда өзүн өзү таратуу чечимине келди. Мындай кадам менен Жогорку Кеңештин 7-чакырылышы тарых жаратты десек болот. Бул чечим өлкөдөгү саясий системаны жана туруктуулукту чыңдоо максатында кабыл алынды. Парламентарийлердин 4 жыл аралыгында аткарган иштери, мамлекеттин келечеги жана гүлдөө өсүүсү үчүн кабыл алган олуттуу мыйзам долбоорлору туурасында кийинки материалда сөз болот. Tarixta birinci жолу урматтуу төрага, урматтуу депутаттар,
Өзүн өзү таркатуу боюнча сунушту депутат Улам Примов тааныштырды. Эл өкүлүнүн айтымында бул демилгени алып чыгууга негизги шайлоолордун удаа болуп кала тургандыгы себеп болгон. Кыска убакыт аралыгы менен 2 масштабтуу шайлоо кампаниясын уюштуруу жана өткөрүү олуттуу финансылык, адамдык жана материалдык техникалык ресурстарды талап кылат. Бул шайлоо системасына ашыкча жүктү жаратып, каталардын жана мыйзам бузуулардына коркунуч келиши толук ыктымал. Бул жерде биз өзүбүздүн жеке кызыкчылыктан дагы мамлекетибиздин туруктуулугун, мамлекетибиздин кызыкчылыгын жогору коюп, ушул кадамга барсак, мен ойлоймун, туура кадам болот. Негизинен жогорку кеңештин 7-чакырылышы эгемен тарыхта биринчи жолу өзүн өзү таркаткан парламент болуп калды. Мындай чечим өлкөнүн туруктуулугу үчүн маанилүү кадам экенин төрага ырастады. Соңку азыркы аракеттеги баш мыйзамга ылайык мамлекет башчысында андай укуктар каралган эмес парламентти таратууга. Андыктан бул чечим бүгүнкү парламенттин ички өз чечими болду. Мен коомчулукка дагы, кадырлуу калайыкка да ачык айта алам. Биздин бул чечимибизге, биздин бул кадамыбызга эч кандай сырткы күчтөр, президент же анын администрациясы, министрлер кабинети же башка бир укук коргоо органдары аралашкан жок. Мына өзүңүздөр буну так даана сезип көрүп турасыздар. 4 жыл аралыгында 7-чакырылыш мамлекеттин келечеги үчүн олуттуу мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Албетте бул эзелтен чечилбей келе жаткан чек ара маселелери, кошуналар Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрү менен чек ара маселесин чечтик. Эчен жылдан бери айтылып, бирок ишке ашпай жаткан эң чоң долбоорлордун бири болгон бүгүнкү күндө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун макулдашуусун бекитип бердик. Ошол эле учурда улуттун азыгы жүрөгү болгон мамлекеттик тил боюнча мыйзамды кабыл алдык, конституциялык мыйзамды. Бул дагы чоң эрдик. Урматтуу депутаттар, андан сырткары мынакей өлкөбүздө жүргөн аймактык административдик реформаны кабыл алып бердик. Экономикалык мыйзамдар боюнча мунапысты кабыл алып бердик. Андан да кем эмес, мына совет доорунда биздин ата бабаларыбыз адилетсиздик менен репрессияланган, көбү караланып, кесилген, камалган. Мына ошону биздин 7-чакырылыш саясий эрки менен, күчү менен ошол биздин репрессияга туш болгон ата бабаларыбызды актоо мыйзамын кабыл алып бердик. Бааны эл берет убакыт өткөндө. Бирок негизинен ушу 7-чакырылыштын биз эң маанилүү мыйзамдардын бири бул чек араларды тактоо мыйзамдары болду. Жеке сунуштаган 11 мыйзам долбоору болду. Депутаттар менен биргеликте бардыгы биригип 29 мыйзам долбоорун демилдеп катыштым. Жакшы иштедик десем болот. Себеби дегенде баягы 2020-жылдагы революциядан кийин өзүңүздөр көргөндөй экономикабыздын абалы, мыйзамдардын чейкилиги, чек арабыздын көптөгөн ратификациялар, жүйнөлүк мамлекеттер менен, уюмдар менен ошол нерселер өтө топтолуп көп нерселер болгон. Ошон үчүн биздин иштегенибизди мен айтат элем, жемиштүү иштедик деп айтат элем. Парламентарийлер аткаруу бийлигине элдин үнүн жеткирген негизги көпүрө болуп бере алды. Андан тышкары калктын жашоосун жакшыртууга байланышкан ондогон мыйзамдар иштелип чыгып, натыйжасын берүүдө. Маанилүү деп эсептеген мыйзамдардан билим берүү мыйзамын кабыл алдык. Прогрессивдүү, өтө жакшы мыйзам. Ал мыйзам толук иштеп баштай элек да көп токтомдор ишке ашат. Анан аял ишкерлик боюнча мыйзамды жылдырдык. Анан өзгөчө китептерди жакшыртуу, балдардын мектептерин жетишсиздигин көбөйтүү боюнча, анан мугалимдердин отчетторун азайтуу боюнча мен ошол мыйзамдарга демилгечи болдум. Анан акыркы мыйзам мунапыс жөнүндө ишкердин оокатына кол тийбестик. Катардагы жарандарга соттук териштирүү иштери ачык, айкын, таза болуп турган мыйзамдарды демилгелеп, алар парламент 3 окуудан кабыл алынып, президент тарабынан колдоого алынып күчүнө кирди. Ошондой эле жаштар арасында бүгүнкү күндө баңгилик, баңги зат
аймактар кеңири жайылгандыгына байланыштуу келечектеги коопсуздук маселеси боюнча жаштардын, өспүрүмдөрдүн ден соолугун сактоо максатында 5 мыйзамда өзгөртүү киргиздик. Мы вот буквально сейчас приняли, значит, в 3 чтениях уголовную ответственность, административную ответственность в отношении защиты прав наших врачей, чтобы таких позорных случаев, когда родственники пациентов приходили, избивали врачей, чтобы такого больше не было. Көбүнчөсү өзүм социальный комитетте иш алып барганыма байланыштуу бардык мыйзамдардын баары тең, ошо жанагы 50 мыйзам, ошо 50-нин 26сы кабыл алынып атпайбы ишке ашкан. Бунун баары тең, көбүнчөсү ошо социалдык характердеги мыйзамдар. Добуш берүүнүн жыйынтыгында 84 депутат 32 кесиптешинин сунушун жактырып, токтом долбоорун колдоп беришти. Макул 84, каршы жок, баары 84, катталды 89. Урматтуу депутаттар, аталган токтом долбоору жактырылды. Белгилей кетсек, жогорку кеңеш таркаган күндөн тартып 5 күн ичинде президент мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындайт. Маалыматтарга ылайык, жогорку кеңештин депутаттарына шайлоо 30 ноябрда өтөөрү айтылууда. Бирок жогорку кеңеш өзүн өзү таратканы менен 7-чакырылыштагы депутаттардын ыйгарым укуктары жаңы чакырылыштагы депутаттар шайланып келгенге чейин сакталат. Зарыл кырдаал жаралса, парламент төрагасы депутаттарды кезексиз сессияга чакырууга укуктуу. Бүгүн бийлик таза, адилет шайлоону көздөйт. Эч кимге сүрөө же бут тосу болбойт деген Нурланбек Тургунбек уулу баарына ийгилик каалады. Сиз жогорку кеңештин аппаратынын коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалган парламент берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Ушул жана башка маалыматтар менен биздин интернеттеги социалдык баракчаларыбызга баш багып таанышсаңыз болот. Амандыкта көрүшөлү, саламатта туруңуз.